Окуя өткөн жылдын 25-декабрынын 26-сына караган түндө Кара Балташ шаарында болгон. 43 жаштагы Таалайбек Арыков адаттагыдай эле жумуштан келип, тамактанып алып уктап калат. Жубайы менен эки кызы кошунасынын үйүнө барып келебиз деп кетишет. Үйдө эч ким жок маалда арматура кармап кирип келген жигит беймарал уктап жаткан үй кожоюнун 5-6 жолу башына урат. Бейтаныш жигиттин жанында бир айым болгон. Эсин жоготкон кишини экөөлөп эшикке сүйрөп чыгып, айым аны койдой кылып муздап салат. Бул маалда кожойке Динара Арыкова кыздары менен кошунасыныкынан келишет. Таң калыштуусу алар жакын адамынын өмүрүн алгандарга кошулуп из жашырганга аракеттенишет. Көрсө, мыкаачылардын колунан каза тапкан Таалайбектин 25 жыл бирге өмүр сүргөн жан шериги менен өз канынан жаралган эки кызы аны өлтүрүү үчүн адам жалдашкан экен. В данный момент заказчица, подсобники и исполнители все задержаны, водворены в ВС Заильского РОВД. Да, исполнителям обещаны деньги и квартира в Карабалте, одна крупная квартира. В ходе следствия было выяснено, что они хотели его ранее отравить. Но это уже у них не получилось, потом решили физически расправить, убить. Тергөөнүн версиясы боюнча кылмыштын тамыры баягы эле акчада. Динара Арыкова базарда соода кылып экинчи ирет чоң карызга батат. Ал эми күйөөсү ошол маалда 200 буканы семиртип багып жаткан экен. Анткени менен жолдошунан жардам сурагандан коркот. Себеби буга чейинки 1 миллион сомго жакын карызын күйөөсү жапкан. Динара Арыковага аны өлтүрүп, малын сатып карызынан кутулуу оңой көрүнөт. Кыздары менен биргеликте Жибек аттуу дүкөнчү кызга адам өлтүрүүгө жараган бирөөнү таап берүүсүн суранышат. Они сказали квартиру и машину, или квартира, или машина, говорил. А я говорила тогда квартиру. И потом они сказали, что 10 тысяч бересиз. Бирде тыйын алабыз. Адвокатсыз эчтеке жооп бере албайм. Кылмышка ортомчу болуп, бул кыз ооруканалардын биринде иштеген мээрман айым Аида Бекмуратованы таап берет. Ага жардамчы катары дагы да таанышы. Акчага муктаж болгон 21 жаштагы Тилек Бактыбековду кошуп бермей болот. Мага арматура берди, ушул менен эсин олдарасын деп. Ошол арматура менен чапкам. Канча жол? 5-6 жол. Каерге? Башка. Эшик алып чыкканбыз. Анан? Аида деген кыз мустаган. Себебин айтчы ушул. Акчага. Эмне болгон акча? 30 миң. Үйүнүн ичинен мамасы берген. Мамасы берди? Аялы. То есть өлгөн кишинин аялы берди? Сөз болуп жаткан кылмышка шектүү делинген 6 адам тең темир тор артында. Алардын 3-өө каза тапкан Таалайбектин аялы Динара Арыкова жана Айгерим Жаңыл аттуу кыздары экени таң калтырбай койбойт. Мас болгондо зомбулук кылчу. Кыздар тилдечи, өзүнүн кыздары. Кыргызстанда болчу. Бирок тааныштарынын айтымында маркум Таалайбек үй бүлөсүнүн тынчын алган адамга окшобойт эле. Өкүнүч барбы? Же жокпу? Учурда бул иш боюнча тергөө иштери уланууда. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана жаза кодексинин 97 беренесине ылайык киши өлтүрүү үчүн кылмышка шектүү делингендер 12 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.